Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 7 июль 2023 жыл мен Сокулук районуна караштуу Чаткөл айылында жүрөм туугандар. Тагыраак айтканда Чаткөл айылынын түндүк бүтөр жеринде жүрөм туугандар. Ушул жерден мынакей чоң үй, бункер, узун туурасы 50ге 10,5 болгон мал сарай, 1 гектардай жери менен сатылып атты. Мынакей ушул участогунун аянты 94 соток экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ушул объект жөнүндө маалымат берем. Үй, сарай плюс бул жерде 160 тонналык бункер туугандар. Бул бункердин ылдый тарабын азыр көргөзөм. Холодильник катары же болбосо башка кандайдыр максатта колдонсоңуздар болот. Азыр видеонун жүрүшүндө бардыгынын маалыматын бир чекеден берем. Сиздерге биринчиден азыр көчө тараптан маалыматымды берип баштайын туугандар. Сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрүү үчүн чоң жолдун жээгине, тагыраак айтканда Фрунзе көчөсү жана Гагарин көчөсүнүн кесилишине Шаспикке келип калдым туугандар. Ушул жерден сиздер түндүктү карай бара бересиздер. Биринчи селекция айылы, андан кийин бир аз жүрсөңүздөр анан Чаткөл айылы болуп калат. Бул жерде Чаткөлгө чейин түз барган таксилер бар туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мына ушундай эми барып сиздерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тарабы мынакей эң эле батыш чек арасына бул забордон башталат, чыгыш чек арасы ал жакта көчөгө чейин. Түндүк чек арасын азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм туугандар. Ара жагында сарайдын бүтөр жерине чейин, могу бункердин өйдө жагына чыгып сиздерге көргөзөм. Анан бул жакта асфальт жол туугандар. Жанынан мынакей суу лотоктон агат экен. Мына үйдүн ал жагынан жанынан өтөт туугандар. Дагы эмне маалымат? Түз бул жерден Бишкек шаарына жүргөн маршрут бар экен туугандар. Часпикке чыккан таксилер бар. Анан мынакей айылдын бүтөр жери. Бул Чаткөлдүн бүтөр жери. Көчөнүн ылдый жагы мынакей уже үйүбүз. Мына айтканымдын себеби туугандар, төрүндө чоң мал сарайы бар. Эгер көбүрөөк мал кармасаңыздар деле бул үй негизинен бул жакта эле үй ээлери мал кармашат. Бул жакта көбүрөөк мал кармайм десеңиздер, эч кимге тоскоол болбой, өзүңүздөр мына айылдын бүтөр жеринде карап жүрө бересиздер, кармап. Дагы эмне маалыматы? Электр энергиялары бар. Мынакей бул ушул айылдын көрүнүшү. Эми ал жагына барып дарбазасынан бир чекеден маалыматтарды берип баштайын. Бул үйүздүн туугандар мынакей чыгыш тарабы. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат, эң эле түндүк чек арасы ушул забор бүткөн жерге чейин. Мынакей бул жагында мал сарайы, эки тарабында тең жолу бар экен туугандар. Ал жагында да жолу, бул жагында да жолу. Жана ошондой эле бул жерге негизинен магазин, же болбосо тандыр сыяктуу бир ишкерлик кылсаңыздар деле болот дейт. Бул Чаткөлдүн могу түндүк тарабында дүкөн жок экен туугандар. Так. Андан башка деле толтура бул жерде азыр бактары, мал сарайы, бункери, башка жумуш деле көп алсаңыздар туугандар кылганга. Андыктан бул деле бир айта кеткен учурум. Так, дагы эмне маалымат? Мынакей капталдары жайыттар туугандар. Бул жагында жайыттар мал менен алектенсеңиздер болот. Айдоо жер табыл диратан айдоо жер менен алектенсеңиздер болот туугандар. Эми бул үйүздүн маалыматын берип баштайын. Жана айткандай 94 соток жер Кызыл Ките курулуш үчүн деген багытында курулуш үчүн деп жазылып турат экен туугандар. Ушул курулуш үчүн үй кенен дагы чоңойтуп салсаңыздар болот. Азак учурда деле туугандар үйү бар, чоң эле. Тегеренте забор бул мондай жыбы, железобетонный забордон туугандар. Так, 165 штук экен туугандар. Тегеренте 165 штук мондай жыбы заборлор. Ал деле жакшы эле акча дейт. Ал деле жакшы эле акча экен. Андан ары көрүп тургансыздардай көчө тараптан дарбаза. И мынакей бул үйүздүн көрүнүшү. Мына бул жакта 144 квадрат метр болгон үй, стенасы сеп панель. Адекс курулуш компаниясы ошол келип фирменный үй экен. Ошол фирма келип өзү нолдон бүтүрүп берген үйү. Алды тараптарын көрүп турасыздар. Черешня бактары, арчалар жана башка дагы алма бактары бар, уже мөмөгө кирген, даяр, ылдый тарабы так, беде себилген туугандар. Суунан проблема жок. Таза суу дагы бул жерде суарган суу дагы бар туугандар. Так, андан ары. Бул үйдүн коробосуна кенен көп эле машина
коюп койсоңуздар болот. Даже фура кирип кеткендей жай бар экен. Алды тарабыныкай стяжка. Акылкачада бир аз стилиме айланып баратат туган. Анча-мынча сөздөн эме болсоң, көңүл бурбайсыздар сөздөн бир эме болуп кетсе. Андан ары бул жагында бир склад, очоккана жана үйүздүн негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жерде жайгашкан туугандар. Бул үйүздүн мынакей чыгыш тарабынан көрүнүшү, көрүп тургансыздардай формада, ички тараптары деле жакшы ремонту менен азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Жана ошондой эле туугандар төрүндө жана видеонун башында айтканда 50ге 10,5 болгон мал сарайы, бул жакта 160 тонналык бункери, бул жерде дагы бир мындай чоң үйгө расчет алынган толук бүт элек үй. Мына ушундай туугандар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Биринчи болуп үйүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай эшик орнотулган туугандар. Так, эми үйүбүз жөнүндө айтсак туугандар, стенасы цеп панель. Кышында жылуу дейт, жылуулукту жакшы чыгармайт экен. И жайында салкын. Бул кире бериши, мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. Андан ары түз жүрсөк туугандар, дагы бир негизи кирүүчү эшик. И сол тарапта ажаткана. Так, андан ары түз эле кирсек коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Мынакей так, оң тараптан көргөзүп баштайын. Мынакей бул жерде бир мондай зал. Көрүп тургансыздардай ремонт. Чыгыш тарабынан чоң катарынан 3 терезе орнотулган туугандар. Мынакей. И андан ары кийинки бөлмөбүз. Бул мынакей мондай спальный бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт. Отопление теплый пол экен, бирок аны деле көпкө иштетпейбиз дейт. Кышында ансыз деле жылуулукту үй жакшы кармайт экен туугандар. Так. И төрүндө туугандар так катарынан 2 бөлмө, бир мондай улуттук бөлмө экен, кыргыз үй. Түндүк тарабынан терезе, көрүп тургансыздардай ремонт, полдору ламинат туугандар. Бул жерде дагы бир бөлмө бар, спальный бөлмө туугандар. Азыркы учурда үй ээсинин баласы уктуп атканына байланыштуу көргөзө алган жок. И бул жакта мынакей кухня. Түштүк тарабынан терезе. Газовый плита, раковина орнотулуп суу чыгарылган туугандар. Бул кухнянын көрүнүшү. И андан ары бул жеринде душ, полдору кафель, суу сарыспан менен жылыйт. Жана түштүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Мынакей мына ушундай. Эми коросуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Туугандар, мен кайра сатылуучунун короосундамын. Эми андан ары дагы эмне маалыматы. Так, бул жакта очокканасы жайгашкан. Мынакей очоккана, ультра стяжка болгон, стена спецкаблок. Жана бул жакта дагы бир бөлмөсү очоккананын өзүнчө. Так. Андан ары алтыран көрүп турасыздар, мынакей шабдалы, черешня, арчалар, алма, баары уже мынакей быйылкы жылдан мөмөгө кирген учуру экен. Кирешесине эме алып аткан учуру мынакей туугандар. Так. Жаш бактар, кыскасын айтканда. Андан ары калган маалыматты бир чекеден берип баштайм. Үйүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Тегеренте көрүп тургансыздардай забор туугандар. Жана бир аз жер жемшекенге жер да бар экен. Анан бул толук бүт эле үй. Кыласаңыздар склад, жемкана, же болбосо үйдө тарапта мал сарайга жардамчы, малчы дайындасаңыздар, жатакана кылсаңыздар деле болгудай деген оюн айтты үй ээси. Эми бул жактагы маалыматты бир чекеден берейин. Айта кетчү нерсе, мынакей бул жерден бул жагында мал сарайы, забор, и забордун бул жагына мондай теректерди
отургузулган учуру жаш теректер туугандар. Так, андан ары эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Дарбазаны жабыз. Жана 5-6 кой жүргөн. Кирип бактарды жеп саласың. Бул жакта мынакей 80 тонналык 2 бункер. Каласаңыздар холодильник, каласаңыздар жем сактаган жай, кыскасы ушундай азыр ички тарабын көргөзөм. Көрүп өсүңүздөр деле түшүнүп аласыздар туугандар. Бул биринчисинин дарбазасы, бул 80 тонна. Ары жагында ошол сыяктуу дагы 80 тонналык, 160 тонналык бункерлер. Чегралары жана айткандай 165 деп айтып атты эле ээси. 165 мындай железобетонный заборлор. И мына туугандар, бул бункердин өйдө тарабы. Ушундай бийик болгон бункерибиз. Жана бул жерден 50 вон жарым болгон сарай. Ар бир 5 метр аралыкта форточкаларга жай калтырылган. Мына бул үйүбүздүн көрүнүшү. Тегеренте забор чегераларыныкы көрүнүп байкалып эле турат туугандар. Анан жана айткандай, бул жакта бада кайткан учуру, мал менен алектенсеңиздер жайыттары бар экен. Жер менен иштейм десеңиздер, буяктарда жерлер деле бар, айдоо жерлер. И жашап сокулукка шаар жакка барып көрсөңүздөр, аларга деле анча деле алыс эмес туугандар. Жакшынакай бул жерде үйү деле бар. Эми андан ары сөздү көбөйтпөй маалыматты бир чекеден бере берейин туугандар. Анан бул мал сарайыбыздын стенасын көрүп турасыздар, мондай сокмо деп коет. Көп эле жерде, дагы эмне деп коет могу туугандар. Сейсма пояс колонналары куюлуп тур. Ошол өзүм мал менен алектенем деп үй ээси салган экен. Азыркы учурда кээ бир себептерден сатып атканды жүрөт туугандар. Бул жакта жанагы толук бүтүлө үйүбүз. Мал сарайга кирген өзүнчө дарбазасы. Мынакей. Так. Эми мал сарайдын ички тарабын көргөзөйүн. Аманчылык болсун деп ушул жерден бийигирээктен секиреличи, эмне болот экен. Бисмилла. Опа. Жот. Бул жакта экинчи бункер туугандар. Ал деле ошол бункер сыяктуу, ички тарабы 80 тонналык. Андан ары бул мына мал сарайыбыздын ички тарабы. Азыркы учурда үй ээси кой кармайт экен бул жакта. Анан чоң мал кармайм десеңиздер, өзүңүздөр акырларын кылып, дагы өзүңүздөргө ыңгайлуу кылсаңыздар болот. Азыркы учурда ушундай туугандар. Негизинен бул сокмо менен кылганын себеби дейт, малга деле бука багасыздар, бука чокор багасыздар, малдын баары салкын эмени жактырат дейт. Салкын абаны. Ошол салкын болсун деп, кышта жылуу болсун деп ушундай топурак менен эле бүтүргөн учуру. Жот. Так. Анан бул жакта эгер уй кармасаңыздар, септикке эмелери түшөт экен. И бул жакта ушундай септиктен экөө туугандар. Септиктен экөө жана көчө тарапка жакын кенен машина менен келип соруп кете берет ичиндеги эмесине, мусурларыны. Дагы бир нерсе эстен чыгыптыр туугандар. Сиздер үчүн бул жерде 100 тоннадай биогумусу да бар. Ал деле кашо калат дейт. Ал деле калат экен. Мына бул жакта деле биогумустар.
Анын баары калат. Аны качан алып кетем, алган адамга бонус катары берип салам дейт үй ээси. Так, эми ошондо эмне маалыматыбыз айтылбады экен. Бардык эле маалыматты айттык окшойт. Бул үйдүн, бактардын, жердин, мал сарай, бункерлердин баарынын баасы туугандар. Так, $170,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Бонуска бул көп эле тонна биогумус калат экен. Так, мал кармаганга сонун жер. Мал менен электенген достор менен, туугандар менен бөлүшүңүздөр, туугандар. Лайктан басыңыздар. Жана күн сайын Бишкек шаар Чүй областынан сатылуучу үй, жер там, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.